Урматтуу китеп сүйүүчүлөр жана аудио казына YouTube каналынын катталуучулары. Сиздерге бул ирет акын жана журналист Эльмира Ажыканованын Өксүк деген аңгемесин окуп беребиз. Микрофондо Мунара Алимжан кызы. Бир туган ага-ине чай үстүндө сүйлөшүп олтурушту. Улуусу 50-ге барып калган. Кичүүсү 40-тан өткөн куракта. Агасы мектептин директору, Алмалуу айылынын кадыр барктуу адамы. Бир айыбы 3 жыл мурун аялы менен ажырашып, жалгыз калган. Жалгыз деле эмес, уул келини менен чогуу турат. Кыздары энеси менен кетишкен. А береги иниси башынан эле шаарда, жаш күнүнөн гезитте иштейт, журналист. Агасы Касым доодурга көрүнөм деп келиптир калаага. Доодурга барып келди. Анча деле жанын кыйнаган оорусу жок окшойт. Кан басымын тууралай турган дары жазып беришиптир. Доодурга көрүнөм дегени шултоо болса керек. Кыязы башка ишти көздөп келгендей. Өмүрбек, бу сен мени эстейсиңби деги? Эстебегенде? Айылда агам жалгыз калды эле, эмне болуп жатты экен деген оюң барбы? Деп тамашачыны аралаш инисин сынай карады Касым. Ой Касым аба, оюмдун баары эле силер жакта? Андай болсо, сага айтар сөзүм бар. Өмүрбек агасынын олуттуу сөз баштагысы келип турганын түшүндү. Эмесе, кептин ачыгы мындай. Ментип жалгыз жүрө бергеним болбойт экен. Өзүм аракет кылбасам, мени ойлогон эч ким жок. Ооба, аракет кылыш керек. Девиниси агасынын сөзүн колдоп жиберди. Анткени Өмүрбек да көптөн бери агасын үйлөнүп алса деп ойлоп, бирок батынып айта албай жүргөн. Сен шаарда турасың. Бу шаарыңда жалгыз бой келин кесек көп болот эмеспи? Сага берер тапшырмам мага ылайыктуусун караштыр. Ооба, караштыралы аба. Чыгып калаар, деди иниси. Ылайыктуу дегеним мындай, мугалим болсун, тарыхтан окута турган. Жери өзүбүз тараптан жетегүздүн ичинен болсун. Тамашалап жатабы деп иниси агасын жылмая карады. Бирок Касымдын сөзү тамаша эмес, олуттуу эле кеп болчу. Угуп тур. Ананда төрөбөгөн, балдары жок аял болсун. Өтө жашынын да кереги жок. Бирок картаң да болбойт. Койсоңчу аба. Андайды кайдан табам? Сиздин оюңуздай эле боло бермек беле. Ой, шаарда аял деген иттин кара капталынан да. Издесең эле табасың. Өмүрбек агасынын сөздөрүнө таң калып, өзүнчө жылмайып күбүрөндү. Мугалим, тарыхчы, жетегүздөн, төрөбөгөн, жашта эмес, карыда эмес. Баса, эмне үчүн тарыхчы болуш керек? Мектепте тарыхчы мугалимдин орду бош азыр. Алып барып эле жумушка орноштурам. Экөө тең күлүп калышты. Ошону менен сөз бүттү. Тагдырдын тамашасын кара. Өмүрбектин агасына алигидей аял табылды. Издештирсе, эл болгондон кийин чыгат экен. Бир гана айыбы, бир кыз төрөптүр. Анысы бой жетип, Казакстандын Мерке деген жерине турмушка чыгыптыр. Ал кыздын буларга оорчулугу деле тийчүдөй эмес, өзү менен өзү экен. Табылганы табылды, бирок аны көндүрүү кыйынга турду. Дегенде эле кереги жок, деп чоочуп кетти. Жашы Өмүрбекке курдаш эле. Анан ортого түшкөн жакындары да турмуштун жөн жайын айтып көндүрүүгө далалат кылышты. Эртең эле карлык келээрин, ошондо жалгыз калган жаман экенин, бир туугандары өзү менен өзү болоорун, мындан ары эрмектешип чай ичишээр адам керек экенин, ушул куракта күйөө деле оңой табыла койбостугун, эгер ынабай койсо кийин өкүнүп калаарын кайра-кайра айтышты. Көп өтпөй болочок күйөөсү Касым менен тааныштырышты. Ойлонуп көрөйүн, деди аял ыргылжың түрү менен. Касымды жактырганын, же жактырбаганын сөзүнөн да, көзүнөн да билдирбеди. Ал оңой менен сырын сыртка чыгара койбогон бекем неме. Кубанса делбирип кетпейт. Кайгырса эч кимди бушайманга салбай, ичинен кайнап, ичинен тынат. Ойлон, дешти ортого түшкөндөр. Акыры аял көнгөндөй болду. Кайра айнып кала элегинде дароо алып кетели дешип, туугандары чогулуп
айылга алып жөнөштү. Аялдын аты Сыйнат эле. Айылга жеткенче машинедегилер менен сүйлөшпөй, терезеден сыртка термилип, үн катпай барды. Мейли, анан кантмек эле. Өткөн кеткен тагдырын ойлоп бараткандыр. Күйөөдөн көңүлү калган жан эми кандай турмуш болоор экен деп сарсанаа болбой коёбу. Биринчи күйөөсү энесинин төркүн жагынан эле тайкелери аркылуу куда түшүп алышкан. Өздөрү деле сүйүшүп, бири-бирин жактыргандай болгон. Көрсө, күйөөсү мурда бир аял кетирген, ичкиликке жакын неме экен. Анысын Сыйнат башта билген эмес. Акырындап ичкени көбөйүп, кол көтөргөнгө да өттү. Ичсе эле тишин кычыратып, урушарга жоо издеп, барскандай муштумун аялынын мурдуна такап, зөөкүрлөнүп чыга келчү болду. Күндөн күнгө уруш талаш көбөйүп, ортодогу мамиле суугандан сууду. Аракеч эрдин таягын жеп, ыплас сөздөрүн угуп 5 жыл чыдап жашады да, акырын кызын жетелеп, ажырашып, баса берди. Андан кийин күйөө дегенде уккусу келген жок. Эркекке жүрөгү моздап калыптыр. 15 жыл бою жатак мектепте жашап, мугалим болуп иштеди. Ушул жылдар ичинде бышкан мөмөдөй толукшуп, дене бою жалбырттап турган курагында да бир да эркек менен мамиле түзгөн жок. Аялдык көксөөсүн ичине катты. Ага сөз ыргытып, көз кыскан эркекке жанашчу болсо, намысы тебеленип, аялдык арийети булганып калчудай сезимде боло берди. Чыныгы сүйүү болбогон соң, кимдир бирөөгө өзүнүн денесин кор кылгысы келчү эмес. Кызы бой жетип күйөөгө кетти. Өзү 4 тубалдын ичинде жалгыз калды. Жаш эмес же кары эмес курагында жалгыз калган оңой бекен. Эми соксоюп жалгыз жүрбөй, күйөөгө чыгып ал деп кеңеш айткандар көп болду. Анан минтип, жуучу түшүп, күйөө келди. Аркы беркини ойлоп көпкө түйшөлдү Сыйнат. Эми не болсо да тагдырыман көрөрмүн деп тобокелге салып кетип барат. Сыйнат өзү оңою менен чечиле койбогон, ичим тап, бирөөлөргө да оңой ишене бербеген аял. Көздөрү чаң баскан муздак айнектей бозоруп, жүзүнөн жылуулуктун изи көрүнбөйт. Баарынан чарчап, тажап, көңүлү калып бүткөнсүп, көз карашы кайдыгер тартып турчу. Жоодурап караганын, жарк этип жылуу күлгөнүн эч ким деле көрбөсө керек. Баягы аракеч эринен көргөн кордугу көңүлүнө зак болуп, жүрөктөгү таарынычы тарабай калган. Күлкүсүн, жүзүндөгү жылуулугун ошол зөөкүр неме биротоло көөп салгандай. Бирок тиги кишиге кандай ишеним менен аял болгону баратат, белгисиз. Бара көрөйүн, болбосо басып кетем деген ою барбы, аны да эч ким билбейт. Кыскасы Сыйнатка тагдырдын жаңы барагы ачылды. Чоочун айыл, чоочун адамдар, а тургай тийген эри да чындап келсе азырынча чоочун. Казым да чечилип көп сүйлөбөгөн. Аял кишинин алдында сылыктанып кооз сөздөрдү айта бербеген, кээде ороюраак мүнөзү бар бир сырдоо кырс киши. Аял менен эсептешип, кеңешип кереги жок. Эркелетип койсоң бат эле мойнуңа минип, башкарып алгысы келет. Ал ашканада өз окатын кылсын деген ойдо жашаган адам. Ошондой болсо деле аны көп аялдар тымызын сыйлап, ыйваа кылып турушат. Ошентип Сыйнаттын жаңы турмушу башталды. Мектепке дароо мугалим болуп кирди. Даяр үй-жайга, белен оокатка ээ болуп, айылдагы кадыр барктуу адамдын аялы болду да калды. Күйөөсү Касымдын да көңүлү тынгансып, бир кемтиги толгондой компое түштү. Эркекке бир тыңыраак аял кирин жууп, ысык чайын белендеп турса болду да. Анан түнкүсүн жылуу жумшак төшөк болсо, башканын керегине. Аял кишинин жөнү башкараак. Анын тереңде жаткан көңүл көксөөсү деген болот. Аялдын жүрөк түпкүрүндөгү эңсегени аткарылбаса, аны чылк алтынга бөлөп койсо да, бөксөргөн. Бирок эми көкүрөктүн эңсөөсү менен турмуштун катаал чындыгы дайым эле бап келе бербейт экен. А чын-чынына келгенде, асмандан түшө калган даяр бакыт кайда экен? Аял бакытты өзүнө өзү жасаш керек тура. Ооба,
Сыйнаттын жашоосу түп тамырынан өзгөрдү. Мурдагы коёндой окшош күндөр, эч бир кызыгы жок таңдар менен кештер, күндө көрүшүп жүргөн 10 чакты мугалим, бир бөлмө жатаканасынын мелтейген үнсүз дуалдары эми өткөн чак болуп калды окшойт. Бул алмалуу деген айыл жер жемиши төгүлүп, ар бир үйдүн короосунда гүлдөрү жайнаган, бейиштей болгон жер экен. Эли да шаардыктардай зымырабай, бири-бирине жапакеч, жарык жүздүү адамдар экен. Касымдын туугандары ал тургай келин уулу деле Сыйнатты жакшы кабыл алышты. Анан кантишсин, баарынын эле ою ушул кожойкеси кетип калган үйдү томсортпой, бир тыңыраак ургачы келип, коломтонун отун жагып, Касымга убагында чайын сунуп турса дешкен да. Көп өтпөй Касымдын уул келини да иштейбиз деп райондун борборуна көчүп кетишти. Өгөй эне менен сый бололу дешкен окшойт. Анын үстүнө атасын карай турган адам келбедиби? Далай жылдар эрксиз жашап, өзү менен өзү болуп көнүп калган Сыйнатка күйөөнү күтүү өзүнчө эле түйшүк болду. Анын үстүнө айылдын тергелеги түгөнбөйт эмеспи? Ооба, тергелик да өз жөнү менен. Ансыз жашоо болмок беле. Сыйнат бир нерсени ойлоп оптур. Касымдын ажырашкан аялы кайда экенине кызыкпаптыр. Көрсө ал ошол эле айылда, болгондо да алардын көчөсүндө жашайт тура. Ортолорун 3 гана үй бөлүп турат экен. Экөө бир кутуктан суу алып, бир дүкөнгө барышка туура келет экен. Аны кайдан билет эле? Касым деле айткан эмес. Өгүнү кошуна келин баш багып, экөөбүз жакын эле абысын болобуз жеңе. Тетиги маңдайдагы көк дарбаза биздин үй деген. Анан да акырын шыбырай калып, бул жакта акемдин мурунку аялы кошуна жашайт, абайлаңыз, деп эскерткен. Касым, сенин мурунку аялың ушул көчөдө жашайт турбайбы? Деди кечинде күйөөсүнө. Касым кайдан билип алды дегендей түр менен Сыйнатка карады да, жашаса эмне экен, жашай берсин, деп корс этип койду. Ошону менен сөз уланган жок. Сыйнат ичинен көпкө күдүктөндү. Жашай берсин дегени, анында жашаганга акысы бар деп жан тартканыбы, же анын эмнесинен коркосуң дегениби? Түшүнбөй калды. Бирок ойлоп көрсө, ага эмне кыжаалат болот? Чын эле жашаса эмне экен? Анын эрин колунан сууруп албаса, өздөрү эчак ажырашыптыр. Сыйнат өзүн ушинтип сооротуп койду. Күндөр өтө берди. Акырындап Касымдын мүнөзүн да түшүнө баштады. Өз ишине так, майда сөздү жактырбаган, үй чарбасындагы иштерин унчукпай жасай берген, мектептеги маселелерди аялына айта бербеген калың мүнөзүн байкады. Андай эркектер аялынын да майдачыл болушун каалабайт эмеспи? Сыйнаттын мугалимдер, кошуна колоңдор менен көпкө сүйлөшүп туруп калганын көрсө жактырбай калат. Кызык, ушул үйгө келгени ал көңүлүң кандай? Капачылыгың жокпу? Эмне ким карчың бар? Деп бир да жолу сурап койгон жок. Антип сурабагандан кийин Сыйнат деле батынып, эч нерсе айтпады. 100 жылдан бери чогуу жашап келаткансып, Сыйнатка баш кошкон күндөн тарта эле тоңдоосун мамиледе. Аял түгөйүнүн жылуу сөзүнө дайыма муктаж экенин Касым ойлобосо деле керек. Болгон мүнөзү ошол тура. Айылдагы эркектер аялды үй оокатын кылып жүргөн бир жанды катары көрүшөт окшобойбу? Ушуну ойлонуп, бир аз таарынгансып, ичинен капаланып, чийки май жегенсип жүрдү Сыйнат. Бул үйгө үй кызматчысы болуп иштөө үчүн келгендей сезди өзүн. Тиги ырыскан менен эмнеге ажыраштың эле? Деп сурагысы келип, эчейин жолу оозун таптап барып, батына албады. Корс этип, оройлонуп койсо, шагым сынып калабы деп өзүн аяды. Чынында сураганга акысы бар эле да. Бир күнү мектептен үйгө келе жатса, толмочунан келген кара тору аял көчүгүн чайпай басып алдынан чыкты. Куу тумшук. Сени Касымга кайсы шамал айдап келди? Шоруң бар окшойт. Жыргаган катын Касымга тиеби? Деп кээкерлөө жылмайып карады. Чоң урушка даярданып алгандай түрү бар. Сыйнат Касымдын
мурунку аялы экенин дароо түшүндү. Ага эч кандай жооп кылбай басып кетти. Эмне демек эле? Тиги аял дагы бирдемелерди сүйлөп кала берди. Кокус ага сөз кайтарса, ажылдап бир далай кепти айтчудай. Бул окуяны ал кечинде күйөөсүнө айтып берди. Касым үндебөй угуп олтурду да, бир кыйладан кийин "Сен ага теңелбе, басып кет" деп гана койду. Басып эле кеттим. Эч нерсе дегеним жок. Тим эле кол салгандан кайра тартпайт го. Сыйнат таарынычтуу айтты. Үнү да каргылданып кетти. Муну байкаган Касым бир аз жумшагыраак сүйлөдү. Ал ошентип айта берет. Ичи күйүп атат да. Унчукпай койсоң сүйлөп кала берет. Касым аялынын айтып келген бүгүнкү сөзүн чымын чаккандай да көргөн жок. Баягы эле доолу ырысканда, анын кылары ошол дегендей камырабады. Касымдын өзүн канча жолу көчөдөн ит талагандай кылчу эле. Ошентип жылдар өтө берди. Сыйнат акыры жүрө ушул турмушуна да, абышкасы Касымдын тоңдоосун мүнөзүнө да көнүп кетти. Андай болгону менен баары бир түпкүлүгүндө жакшы киши экенине ишенди акыры. Бири-бирин жүрөк түпкүрүнөн сүйбөсө деле, аял менен эркек бир үйдө түшүнүшүп жашай берсе болот тура. Сыйнат менен Касымдын турмушу ошондой эле болбодубу? Касымга аял, Зыйнатка күйөө керек болчу. Орто жашка барып калган адамдар сүйүү деп олтурмак беле. Калган өмүрдү бирге өткөргөнгө бири-бирине ылайыктуу болсо эле болду да. Ооба, бир караганда турмуштун чындыгы ушундай. Бирок Сыйнаттын көкүрөгүндө жаш күнүнөн толбой калган бир бөксөөлүгү бар эле. Ал ар бир ургаачы жандын аздектүү кыялы болгон чыныгы махабатка жолукпады. Кимдир бирөөнү баш оту менен сүйүп, ошол сезимдин уарасын тартып жашагысы келген. Сүйгөн адамына ишенип, анын калдайган ийинине таянып, эркеле өмүр өткөрсөм деп кыялданган. Бирок андай адам тагдырына жазылбаптыр. Ошол өксүк көкүрөк түпкүрүндө баары бир кала берет экен. Сыйнат кээде туталанып, бук болуп, өзүнө өзү батпай, эмнеге капа болгонун өзү да түшүнбөй кыйналат. Ошондой чакта Касымды сыртынан карап туруп, жек көрүп да кетет. Бүт ишенимин, кыял тилектерин уурдап алган, оозунан бир жылуу сөз чыкпаган ушул жексур кишине үйүнө жалгыз таштап, качып кеткиси келет. Жок, качпай эле басып кетсе деле аны ким кармайт эле? Бирок анте албайт. Качып кайда барат? Көңүлүнө көлөкө түшүп турган ошондой күндөрдө "Сага эмне болгон? Эмне түңүрөйөсүң, айтпайсыңбы?" деди Касым Сыйнатка жини келип. Ичинен кайнап, араң турган аял жарылып ыйлады ошондо. Эч нерсе дебеди. Жөн гана ыйлай берди. Күйөөсү адатынча бир кыйлага үн катпай олтурган соң: "Сыйнат, сага эмне жетпейт? Үстүңдө үйүң, астыңда ашың бар, иштеп аткан жумушуң бар. Менин балдарым сага оорчулук кылган жери жок. Өздөрү менен өздөрү кетти", деди. Сыйнат ыйлап басылды. Үндөбөстөн аркы бөлмөгө кирип кетти. Диванга боюн таштап, шалдайып олтурду да, китеп текчеде турган баягы кайнысы Өмүрбектин сүрөтү менен тиктешип калды. Аны да көргүсү келген жок. "Баарын кылган сенсиң", деп күбөрөндү. Туруп барып сүрөттү китептердин арасына кийирип салды. Кыйлага олтургандан кийин ызасы тарап, сыртка чыгып муздак сууга бетин жууду. Ашканага кирсе, камыры ачып кетиптир. Четинен үзүп алып, ийлеп кирди. Касымдын айткандарын оюнан сыдырып өткөрүп жатты. Ооба, анын айтканы деле бир чети туура дечи. Ашым бар, ишим бар, кандай болсо да жанымда абышкам бар. Жалгыз эмесмин, деп Сыйнат өзүн кайрадан сооротtu. Аны кыжалат кылып, аялдык ариетин булгап келаткан баягы күнөөлөшү ырыскан, качан болбосун, кай жерден жолукпасын арылдап, беттен алган ит адатын койбоду. Дагы кайсы жерден жолугуп калам деп, Сыйнат ар качан жүрөк саада. Касымдын ага теңелбе деген сөзүн карманып, качып болсо да унчукпай кутулат. Антсе деле күнөөлөшү бастап калбайт. Шерменде, жалап, куу аш, куу жатын, сетер
деген сыяктуу суук сөздөрдү ар бир кезиккен жерден сыйнатка жамгырдай жаадырып өтөт. Ал сүйлөй берет деп кол шилтеп койгон менен ушундай ачуу сөздөргө адам кантип терикпесин. Жалап эмес экенин, андайга таптакыр шыгы жуктугун, куу жатын эмес экенин, татынакай кыздырып, өстүрүп, күйөөгө узатып, ал алыста учур бачар бактылуу жашап атканын Ырыскан доолуга кантип түшүндүрмөк эле. Ырысканда, Касымда, башкаларда түшүнбөй турган нерсе сыйнаттын көңүл тереңиндеги өксүк. Аны кимге айтат, кантип айтат? Өмүрдүн көбү өтүп кетпедиби? Ал өксүк эми өз башы менен кошо кетет окшойт. Сиздер акын жана журналист Эльмира Ажыканованын «Өксүк» аттуу аңгемесин уктуңуздар. Окуган Мунара Алимжан кызы.